Талас районунун Көгөй айылында номер 059 көмөкчү чордондорунда капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Талас райондук электр тармактары ишканасы тарабынан жүргүзүлгөн капиталдык оңдоонун негизги максаты көмөкчү чордондорунун узак мөөнөттүү ишмердүүлүгүн жогорулатуу, элди электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу болуп саналат. Оңдоо иштери учурунда абоненттерге кыска мөөнөттүү өчүрүүлөр болушу мүмкүн экендиги эскертилген. Номер 059 көмөкчү чордонундагы оңдоо аяктагандан кийин Талас райондук электр тармактары ишканасы аймактагы башка көмөкчү чордондорунда капиталдык техникалык тейлөөнү улантырары айтылган. Күз-кыш мезгилине дайындануу иштери март айынан ноябрь айына чейин жүрөт. Бүгүнкү күндө бул жерде капиталдык оңдоо иштери жүрүп атат. Жалпысынан Талас РЭС боюнча 58 трансформатор ремонт иштеринде жүрөт, 386 трансформатор техникалык тейлөө иштери жүргүзүлөт. 120 километр 10.04 киловольт аба чабалгызы капиталдык оңдоо иштеринен өтөт. 1083 километри техникалык тейлөө иштери жүргүзүлөт. Быйылкы жылы жалпысынан бизге 250 дана опора которобуз. Капиталдык курулуш иштери боюнча 200 дана опора которобуз.